Назарда шоу-бизнес жылдыздарынын жаңылыктары, саламатсыздарбы? Алгач Нурзат Токтосунованын билдирүүсүнөн баштайм. Алып баруучу айымды мындан ары жолукчан көрөт экенбиз. Бүгүнкү күндөн баштап Кудай буйрса мени жолукчан көрөсүздөр. Аллахымдан берип жаткан жашоомдогу баардык жакшылыктарына чексиз шүгүрчүлүк кылам. Аял затына тиешелүү болгон бир парызды аткарууну чечтим. Мендеги жаңылык ушул. Барыңыздардын күнүңүздөр сонун уланышын каалайм. Рахмат. Нурзаттын айрым катталуучулары бул кадамын кубаттаган, кээ бирлери жолукту канча убакытка чейин салынар экенсиң деген пикирлерди калтырышкан. Ал эми ырчы Алмаз Шаадаев сахнада алып баруучуга сүйүүсүн арнадыбы? Асмандагы айды алып, космостон топурак алып келип берем. Жерге гүл өстүрүп, суперинфонун микрофонун штанга кылып көтөрүп берүүгө макулсуңбу? Бирок кезектеги тасмадан кийин күйөрмандары тамаша дегенине ишенбей турушат. Аймактар аралык кастыкты козутту деген блогер Сыдыман 2 айга камакка алынды. Блогер сотко чейинки тергөө амалдары аяктаганга чейин номур 1-чи тергөө абагында болот. Сөздөн жаңылып, камакка алынган Сыдымандын 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экени айтылууда. Двигаюсь без повода, да, я двигаюсь без повода туда, двигаюсь без повода туда, где мерцает свет. Бул аптада деле кыз Сайкал Кабылова талкууда. Бийкештин колун Сагын Ергешов сурадыбы деген жаңылык тарады. Экөөнүн чогуу түшкөн сүрөттөрү Инстаграмга жайылууда. Сайкал экөөбүздү Достуктан башка бири-бирибизге жакшы жылуу мамилебиз гана байланыштырып турат. Той азырынча болот, болбойт деп деле айта албайбыз. Кыргызга дем берүүчү Гүлзат Мамытбек Москвага дем бергени барган. Ал жактан мекендештерине кайрылуу кылды. Бизбе учурашпайт экенбиз. Кыргыздар Москвада жүрүп, кыргызды көрсө учурашпай атат экен. Өтүп кетет экен. Бул туура эмес го деп ойлойм. Кирпик Кантет элдерге дем берип жүрүп өзүн унутуп калган го. Арыстан алай өкөңөр болбосоңор эмне кылмакпыз дейм да. Гүлнур Сатылганова кимге нааразы? Ырчы айымдын ысымын кофе жарнамасына колдонуп жатышат. Арыктаткан суусундук боюнча Сатылганова өз пикири менен бөлүшкөн. Black Latte деген кофени ичпегиле. Бул бети жок, уяты жок, алдамчы аферистер. Калп реклама, ишенбегиле. Менин атымды, эски сүрөттөрүмдү колдонушуп, фотошоп кылышып, алдап, элдин башын айлантып бизнес кылып жатышат. Мен ичмек тургай көргөн да эмесмин. Асель Кадырбекова ичин тарта турган корсетти жарнама кылам деп катталуучуларынын сынына кабылды. Жарнамалап жаткан буюму эмес, анын шымы талкууда. Салам достор, ар бир айымдын төрөттөн кийин көйгөйү бул курсак болуш керек. Шымың шыпырлайын деп калганбы, же модасы ушундайбы? Шымыңды дагы карап койсоң болмок экен шыпырылып баратканын. Кудай-ай, жарнама кылбай эле кие бер. Анан дагы Асель менен Нурландын ортосунда кара мышык аралаганы дагы айтылууда. Ырчы айым Инстаграм баракчасында Нурландан катталуусун алып салган. Анан жубайлар сүйүү күнүнө карата бири-бирине белек беришпегени, ырчы айым апасынын үйүндө экени айтылууда. Кубик Калыковдун кызы жолдошуна 2-чи аял алып береби? Ал берген маегинин биринде күйөөсү 2-чи аял алам десе макул экендигин айткан. Сен мен айткан, мен каалаган талаптарымды кылып берсең, мен сага өзүм аял издеп таап берем. Өзүм тандашып коем сага. Сен, жан чындап эле, сен мага аял тандашасың, койчу. Ооба. Жаным, сен неге мага андай деп атасың? Бир аял уруксат бербейт го, дедим мен. Элестетип коюп жаным дедим, просто. Жок, ушундай болду, мен экөөбүздүн ортосунда айттым. Чындап эле, сен мага ушундай подарок кыласың, мен сага ыраазымын деп баштадым. Чыгарылыш соңунда Самара Каримова менен Аскар Салымбековдон жагымдуу ыр белек, ырчы менен бизнесмендин талантына күбө болуңуздар. Мен сиздерге көңүлдүү маанай калап, чыгарылышты жыйынтыктайм. Каналга катталып ой бөлүшүңүздөр.